азыркы учурда 23 депутат катышып отурат. Кворум бар. Уруксат берсеңиздер, сессияны ачык деп жарыялайм. Күн тартибинде төмөндөгүдөй маселелер. Биринчи маселе Жалал Абад шаарынын жеке менчик жер тилкесин муниципалдык менчикке өткөрүп алуу жөнүндө. Урматтуу төраға, мен күн тартибинде өзүмдүн бир нече сунуштарым бар эле, ошону колдоп берип койгоңуздарды өтүнөм. Күн тартибинде 6 маселе. Ардыңкы маселелерди айтыңыздар. Ошондо 12 маселе болуп атат. 12-нчи маселени ар түрдүү. Кош берип койсоңуздар. Каршы жок, бар жол бир добуштан макул. Арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында өзүнө караштуу Аттокуров номер 66 далегинде жайгашкан 42.700 чарчы метрин өз ыктыяры менен муниципалдык менчикке өткөрүп берүүгө макулдугун берген. Азыркы учурда тиешелүү иш кагаздардын баары даярдалды. Сиздердин макулдук берсеңиздер, бул жер тилкесин биз муниципалдык менчикке кабыл алалы деп турабыз. Жалал Абад шаар менчигине салым кошкон адамдардын баардыгын карап отуруп, 14 адамга биз ардактуу атуунун ыйгарууну туура көрдүк. Эгерде суроо сунуштар жок болсо, кош берип койсоңуздар. Макул. Каршы жок, бар жол бир добуштан макул. Бир жыл ичиндеби же жарты жылдын ичинде Жалал Абад шаарынын жаңыланган план детальный планировкасы иштелип чыгат. Ал жана проектный институт деп коет, генеральный планды сызган эле организация тарабынан. Ошол учурда бирок биз кайрадан эле ошол план детальный планировканы иштеп чыгып аткан учурда дагы деле кайсыл бир жерлерде сатылып кетпесин, дагы бирден болуп кетпесин деп сиздердин уруксатыңыздар менен ушул 2 жылдык мораторий киргизүү маселеси сиздердин кароосуңуздар киргиздик. 2 жыл ичинде Жалал Абад шаарынын 1 да чарчы метри эч кимге сатылып кетпесин максатында. Өзүмдүн тажрыйба менен айтайын, 2 жылыңар аз. Эгер ТТП керек болса, ТТПнын нормасы боюнча мораторий жарыяланган деп болсо, а не за то, что биз сатып беребиз деген эметебиз. Биз саткан эмеспиз, сатпайбыз. Ошо норманы кичине көбөйтүп беришибиз керек. Эмнеге дегенде ал айтылган убакытта бүтпөй калат. Бүтпөй калса кийин дагы эле кайра өзүбүз муш болот, кайрадан иш болот. Добушка коюп, добуш берсеңиздер. Бир добуштан кабыл алып. Дачадагы 17-нчи мектепке урматтуу мэрибиз Эрнис Абжалиевич өзү да чыгып кабар алып көрүп келгенбиз. Ошол жерде мектеп көчөдө тротуар жок болчу. Бүгүнкү күндө окуучулар ошол мектепке барып келип атканда кооптуу абал жаралып атат да. Бирок ал жерге тротуар салынышы керек деп өзүңүзгө жакшы тапшырма бердиңиз эле. Өзү карап көрөлүбүз, эгер болсо көрөбүз алда. Эгер болбосо эмне жылга калат. Тамак аш боюнча дагы бир топ жалоб түшүп атат ата-энелерден. Тендер өткөргөндө жакшыраак комиссияларды тандаңыздар. Сиз өзүңүз кошо жүрүп күбө болдуңуз. Бир күн эртең менен балдарга сүт жетпей калган бүтүндөй садиктер бала бакчага.